Маданият техникумуна 40 жылдан бери эч кандай инструмент алып бербей элек. Бүт аккордеондорубуз, баяндарыбыз, мектептери чирип, студенттерди колдонгонго такыр жарабайт. Өздөрү студенттерибиз өздөрү кызыгып окуган үчүн үйүнөн аккордеондорун көтөрүп келет. Студенттерибиз комуздарын көтөрүп келет өздөрү. Ата-энелери кызыгып берген үчүн комуз сатып беришет. Өзүбүздүн комуздарыбыз жарабайт такыр. Өзүбүздүн комуздарыбыз менен, өзүбүздүн аккордеондорубуз менен гана сабак берип келатабыз. Маданият техникумдун азыркы имараты 50-жылдары курулган. Бул жерде ошол убактарда машина тракторный станция болуп, тракторлар, машиналар оңдолуучу жер болгон, тура турган. Андан кийин бул жер зооветеринардык техникум болуп уюшулган. Ал бир 20 жылдан ашуун окуу жай болуп, алар жаңы имараттуу болгондо 79-жылы бул жерди Маданият техникум кылып туруп, уюштуруп 80-жылы ачылган. 80 жылдан ачылгандан бери 40 жылдан ашуун убакыт болду. Эми имарат боюнча айтсам, бул имарат мурунку ыкмада плита басылбай, жыгач басылып курулган. Экинчи кабаттын үстүнөн басканда бир аз орусча айтканда вибрация болот, силкилдейт да. Бирок азырынча иштетсе болот. Эми ремонт боюнча мына 40 жылдан ашык убакыт болду. Бир-эки жолу ремонт болду. Мына чатыры жабылды, шипер менен кээ бир имараттар жабылды, бирок эскириге жеткен үчүн кээ бир жерлерге шыбак кылыш керек, ремонттош керек, ажаткананы куруш керек. Мына бул ажаткана 86-жылы курулган. Андан бери 36-37 жыл болду. Ошондон бери бизге ажатканага каражат бөлүнбөй келет. Эгер каражат бөлүнсө, биз ажаткананы жаңылап куруп, окуучулар үчүн мыкты шарттарды түзүп коет элек. Анан бул жерде эми музыкалык окуу жай болгондон кийин бул жерде атайын сабактарыбыз бар. Комуздан, аккордеондон, фортепианодан, дирижированиядан, дагы башка. Өзүнчө окуйт, өзүнчө кабинеттер керек болот да. Мына ошо кабинеттерибиз дагы эскилиги жетип турат, ремонтко муктаж болуп турат.